Для журналистов оказалась огромная проблема получать информацию. Журналисттер үчүн ар кайсы тармактан маалымат алуу кыйынга турду. Кыйынчылыктар коронавирус менен ооругандар бар деген алгачкы маалымат чыгаар менен эле башталган. Появилась информация о том, что появились первые больные, зараженные коронавирусом. Журналист Диля Юсупова пандемия маалында калкка үзгүлтүксүз маалымат жеткирип турган журналисттердин бири. Ал өлкөдө коронавируска чалдыккандар туурасында маалымат чыккан күндөн баштап журналисттердин иши оорлогонун айтууда. Жагдай өлкөдө өзгөчө абал жарыяланып, коменданттык сааттын киргизилиши менен ого бетер татаалданган. Көпчүлүк журналисттердин колу буту байланып, калкты маалымат менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Мен жеке мисалымды айта турган болсом, бизде өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал жарыяланганда Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Оразалиев ички буйруктарга таянуу менен маалымат берген жок. Бизге ал буйруктун ичинде эмне жазылганы кызык болчу. Так маалымат алуу үчүн пресс-службада иштегендер менен урушуп да кеттим. Албетте ички маселелер бар болчу, ал туурасында сөз жок. Бирок коомчулукка тиешелүү маселелер ачыкталышы керек болчу. Ну, помимо физической, так сказать, Чектөөлөрдөн тышкары блокпосттор бар болчу да биз эки жака бара албай, уруксат кагазын ала албай бара болдук. Маалымат алууда да чектөөлөр болду. Себеби биз маалыматты саламаттык сактоо министринен же анын орун басарынан алып жаттык. Өкмөттө пресс-конференциялар уюштурулуп турду. Анткени менен бир нерсени тактоо, кайсы бир расмий сандарды билүү абдан кыйынга турду. что-то получить, какую-то дополнительную информацию, цифры было очень сложно. Көпчүлүк расмий маалыматтарды колдонуп жатышты, бирок бизге булар жетишсиз болуп, ар кайсы тармактардагы өздүк булактарды колдонууга туура келди. Мамлекеттик мекемелер биз чыгарган маалыматтарды көпчүлүк учурда четке кагып, сотко беребиз дегенге чейин барышканы менен акыр аягы анын бардыгы чын болуп чыкты. Да, некоторые СМИ получили, мы видели, что... Ооба, кээ бир массалык маалымат каражаттары видео съемка жасоого уруксат алып, тартып жүргөндөрүн көрдүк. Бирок алардын бардыгы мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери болчу. Аларда тоскоолдуксуз тартууга, маалымат жыйындарга катышууга, суроо берүүгө мүмкүнчүлүк болду. Биз мындай мүмкүнчүлүктөн ажыратылып калдык. Пресс-конференция башталарда суроо берсе болоору айтылып, анткени менен кошумча суроо бере албай, ал тургай кээде биздин суроолор окулбай деле калчу. Кесепетинде журналисттер өздүк булактар менен иштешүүгө аргасыз болсо, көпчүлүк расмий маалыматтын тартыштууынан улам фейк жаңылыктарга, ар кандай күмөндүү маалыматтарга ишене баштаган. Бул туурасында Бейөкмөт уюмдар ассоциациясы жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында айтылат. Сурамжылоого катышкан респонденттер тегерегинде адамдар көп ооруганын көрүп жаткан маалда расмий статистика ооругандардын санын азайтып берип жатканынан улам маалыматтар чындыкка дал келбейт деген бүтүмгө келгенин белгилешти, деп жазылат иликтөөнүн жыйынтыгында. Бул болсо калктын илдетке карата ишенбөөчүлүк маанайын жараткан. Я думаю, что люди, когда получают полноценную информацию, достоверную информацию, они, естественно, и по-другому... Менимче адамдар толук кандуу так маалымат алганда өздөрүн башкача алып жүрүшөт. Ал эми чектелген маалымат алууда адамдар көп нерсени түшүнбөй, бул вирустун кооптулугуна шектенишет. Ошондуктан башында илдетке чалдыккандар аз жана өлүм жок деп айтылган үчүн көпчүлүк вирус анчалык коркунучтуу эмес деп кабыл алышып, эрежелерди, тартипти сактабай деле койсо болот деп ойлошкон. Эгерде биз толук кандуу маалымат алсак, аны коомго жеткирип турмакпыз. Балким биринчи күндөн тартып кырдаалды ачык айтып турганыбызда мунун бардыгы болмок эместир. О том, какие есть угрозы, возможно, с первых же дней, то всей этой ситуации бы не было. Биринчи иретте, биринчи толкундун баягы келип чыгышы бул мен ойлойм, бул бир себептери бул маалыматтын жетишсиздиги болду да. Себеби мен билишим боюнча баягы медиа тарапты мамлекетибиз кичине кысынтыга алышты да. Себеби баягы коронавирус менен күрөшүп жатабыз, бизде бардык контроль болуп турат деп бир убакытка чейин кармады. Бирок кийин ошол убакыт өткөндөн кийин элдер баягы такыр ишенбей калып, бейтаптар каякта. Мисалы үчүн коронавирус менен ооруду дейт, бирок дары алган жокмун дейт, же мындай фейковый маалыматтар да таркап кетип атып, элибиз ишенбей барат да. Ошол медианын баягы аксап калган жагы ошол жагынанчы. Андан соң маалымат Минздрав баягындай кошулду, маалымат берип баштады, баягы интернет булактарында айтып баштады, дарыгерлер чыгып баштады, бирок ал кеч болуп калды бираз. Биз уже баягы пикте өтүп, ошол ылдыйга карап кетип аткан учурда гана маалыматтын көп келип, бирок ал учурда эл мындай орусча айтканда не до этого болуп калды. Ошондуктан бул эң маанилүү нерсе, менимче азыр биз ошол маалыматтарды токтотпой уланта беришибиз керек. Кандай түрдө болсо дагы, бирок элибизге жеткирип турушубуз керек. И власть вместо того, чтобы
Бийлик калкты жагымдуу болбосо да саламаттык сактоо системасынын абалын кыйроону ачык айтып, так маалымат менен камсыз кылуунун ордуна адамдарды такталбаган маалымат таратып жатат деп күнөөлөп чыкты. Жалпы элге кандай терс таасири тие турганын түшүндүргөндөн ордуна элдерди туура эмес маалымат менен бөлүшүп жатат деп айыптап, атайын коргонуучу кийимдер жетишсиз деп айтып чыккан медицина кызматкерлерин коркутуу жолу менен кечирим суратканга барышты. Мунун бардыгы мамлекеттин өзгөчө абалда иштей албай турганын көрсөттү. Алар маалымат булактарын туура колдоно алышкан жок. Жеке сайттар, каналдар ишин токтотпостон иштеп турушту. Ал эми мамлекеттин колунда калкка туура маалымат жеткирүүчү массалык маалымат каражаттарынын бардык түрү бар болчу. Чтобы все-таки объединить население под эгидой достоверной информации. Баарыбыз билебиз, баягы кечирим сураган дарыгерлер да болду. Бир нерсе жок деп айтып аткан болсо деле, эмнеге сен жок деп атасың деп, ал кечирим сураганга ошо мажбур болушту. Андан соң менимче бул мамлекет мынтип, мен мамлекет тарабынан мындай деген ой пикир болду деп ойлойм да. Эгер биз баары жакшы болуп атат десе, элибиз паникага алдырбай үйдө эле олтурат деген бир түшүнүк болду да. А эл бирок ошо үйдө олтуруп, баягы маалымат жок болгондуктан мындай стресске кабыл алып, эмне кылышты билбей, мажбур сыртка чыгып кетип атты. Коңшуларга барып атты. Баягы билебиз, тойлорду дагы өткөрүп аткан учурлар болуп атты да ошол учурдачы. Ошондуктан маалыматтын жетишсиздиги абдан чоң ролду ойноп койду деп ойлойм да ошол биринчи толкунда. Ушул эле иликтөөдө дагы бир чоң проблема сунуштамалардын түшүнүксүздүгү болгону айтылат. Мисалы, ошол эле бет каптагуу боюнча мамлекеттик органдар кайра-кайра какшаганы менен ал санитардык режимди өздөрү бузганы көп адамдарда күмөн саноону жараткан. Ошол эле маалда мамлекеттик органдар калкка тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү, дарылануу ыкмалары, ооруканадагы орундардын, дары-дармектердин жетишсиздиги боюнча так маалыматтар берилген эмес. Как я вижу, происходит тотальный хаос. Мен мамлекеттик башкаруунун деңгээлинде тоталдык хаос жүрүп жатканын көрүп жатам. Тактап айтканда, бир адам, топ адамдар, институт, менеджер жок, кризис менеджери жок. Кыскасы, бир адам чыгып, бир гана ушул дарыны ичебиз, жардамдарды бул каналдар аркылуу беребиз, ушул маалымат булактарына гана ишенебиз деп да айта алышкан жок. Мейли өкмөт башчы болсун, же вице-премьер, же ошол эле саламаттык сактоо министри болсунбу, айтор такталган гана маалымат таратабыз. Ушул тизмедеги ооруканаларга жардамды ушул канал, чат, группалар аркылуу беребиз. Консультация үчүн бул жакка чалабыз. Каржылык колдоону мындай көлөмдө көрсөтөбүз деп айтмак түгүл. Эң эле жөнөкөй нерсе, республикада жайгашкан баардык ооруканалардын тизмесин түзүп коюуга да жарашкан жок. Мунун баарын аткаруу өтө жеңил болчу. Точка. И это делать на ежедневной основе. Это так просто. Маалыматтык вакцинанын жетишсиздигинен улам адамдар ар кандай күмөндүү булактардан алынган маалыматтарга ишенүүгө аргасыз болуп, өзүн өзү дарылап, бири-бирине дарыгер боло башташкан. Бул фактор дагы адамдардын өзүн өзү дарылап, кесепетинде ден соолугуна зыян келтирип, ал турсун өлүмгө алып келген көрүнүштөрдүн көп болусуна түрткү берген деп жазылат жогоруда сөз болгон иликтөөдө. Ар бир кыргызстандыктын маалымат алуу укугу өлкөнүн баш мыйзамында жазылган. Мамлекеттик органдар кандай гана шартта болбосун, жарандардын маалыматка жетүү укугун камсыз кылуусу керек жана аны чектөөгө акысы жок. Бирок карантин маалында маалыматты чектеп берүү, жаап жашыруу аракети көрүлдү. Ал эми расмий маалыматтардын чектелиши фейк маалыматтын өрчүшүнө себеп болду. Мисалы, коронавирус илдетине кабылгандардын жана андан каза болгондордун санын азайтып көрсөтүү менен мамлекеттик органдар адамдардын бул илдетке анчейин ишенбөөсүнө салым кошту.